Демейді алар нәрсеге Кайратбек Дүйшөн бул жолу канчалык чымырканса да ичтен сызып кайгырганын жашыра албады. Ал мени кайта тигиле карап, жакамдын топчуларына чейин эркелете сылап, кыя албай турду. Мен сени өмүр жанымдан алыс чыгарбас элем Алтынай. Бирок кантейин, буга менин билимим жетпейт. Окуунун чыныгы жолунан сени калтыра албаймын. Мен болсо ушул жерде калып кармашып балдарды окута берем. Күчүм канча жетсе, ошончо окутам. Бул арада талааны жаңыртып, оттору балбылдаган поезд көрүндү. Мына эми, азыр жөнөйсүң, бактылуу бол, канатыңды жайып талпынгын, эчтемеден тайманба, чабытта учкун, окуй бер Алтынай. Сүйлөөгө дарманым келбей, мен ыйлап эле тура бердим. Ыйлаба Алтынай, баягы биз тиккен терекчилердичи, мен өзүм багып өстүрөм. Аман болсок, кайрылып бир келсең, кандай болгонун көрөрсүң али. Аңгы чакты жарык журкатып шарактаган поездда келип жетти. Кана эми, беш көкүл чачыңдан айланайыным, бери болчу, маңдайыңдан өбөйүн. Дүйшөн мени бекем кучактап, чачымдан жыттап, маңдайымдан өптү. Ал эми сапарың ачылсын, жоодураган көздөрүңдөн айланайыным. Вагондун тепкичтерине чыгып баратып, тигиндей барып кайрылсам, сындыра чабылган колу мойнуна асылган Дүйшөн берки соо колун сунуп жүткүнө берди эле. Поезд ордунан козголуп чыгып жөнөдү. Кош Алтынай, кош чырагым, кош агай, кагылайын айланайын агай. Вагонду жандап жүгүрүп келе жаткан Дүйшөн бир убакта артта кала берип, станциянын капчыгайы солкете түшкөндөй Алтынай! Баягыдай, бирок андай дагы эмес. Оюнда турган ал демнени айтпай калгансып, өкүнгөндөй кыйкырды. Жүрөктүн түпкүрүнөн атырылып чыккан бул кыйкырык бүгүнкүгө чейин кулагыма угулуп тургансый. Казактын даркан талаасы менен эркин эле күпүлдөп, поезд мени жаңы эмгекке, жаңы турмуш, жаңы күрөшкө алып бара жатты. Кош биринчи мугалимим, кош балалык чагым, кош жер кыртышынын астында көз ачылбай калган тунук булак өңдүү, бирок эч ким билбеген менин биринчи, менин наристе сүйүүм.